Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кучка кетиңиздер менен достор. Бүгүн 6 число, 4 ай 2022 жыл. Москва убакыты боюнча саат 9 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышта сиздерге ушул өздүн инилерибиз, өздүн мекендештерибиз, жердештерибиз иштетип аткан Кыргызстан аталышындагы таксопарк тууралуу кеңири маалымат берели достор. Бул таксопарктын өзгөчөлүгү достор, таксопарктын проценти болгону 1,5% экен. Анан кошумча булар жума сайын оюн уюштуруп, 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алгандар үчүн өздөрүнүн таксопарктын атынан кичинекей кубокчо жана мындай конверт акчалай белек кылып, ушундай водительдерди кызыктырып, мындай мотивация берип бири-бирине ушундай иштешип аткан кез экен. Биз менен бирге болуңуздар достор. Каналга подписаться болуп, лайк басканды унутпаңыздар. Алдыда керектүү видеолорду биз менен чогуу көрөсүздөр деген ойдобуз достор. Бизге ийгилик анда. Бул жерде биз ооз ачырганы бул инилерибиз чакырды. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү ооз ушул жерден ачтык. Чайхана Бишкек City. Буга чейин биз 1-чи филиалын тартканбыз. Бүгүн 2-чи филиалына бул инилерибиз менен чогуу рызкыбызды ушул жактан кошкон экен. Жомарт, анан бул 1-чи орунду алган водителибиз. Анда эмесе мен кыскача ушул инилерибизден суроо узатып, сиздерге жооп алып берейин. Таксопарктын комиссиясы 1,5%, подключение 1,5%. Анан эме канча? Путевой лист. Путевой лист 1000 рубль берайын. Путевой лист 1000 рубль экен достор. Анан эгерде сиздер машина алып, оформленияга адам таппай жүргөн болсоңуздар, мындай айтканда таксопарк ИПшник. Бул инилерибизге кайрыласыздар. Өздөрү полностью документине чуркайт, бүтүрөт, сиздер болгон расходун төлөп бересиздер. Анан буларда годовой лицензияга төлөш деген болбойт. Ал чисто Нуркейджинин атынан сиздерге белек жана скидка кылды. Эгерде ошентип лицензия чыгарып бергенден кийин путевой листти сиздер 1,5 миң эле рубльга сатып алып, ушул инилерибиздин 1,5%тик таксопаркында иштесеңиздер болот. Мисалы башка таксопарктардан айырмаланып, булардын проценти 1% жок дегенде 1,5% ылдый экен. Өзүңүздөр мындай эсептеп көргөндө күнүнө бир 150 рубль, 200 рубль эконом экен достор. Андан сырткары бул таксопарктын өзгөчөлүгү жогоруда айтып өттүм, мынакей. Так, награждается самый лучший водитель Жапарали уулу Нурланбек дейт. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Бул жагында таксопарк Кыргызстан деп турат. Өтө сонун. Бул мындай айтканда водительге мотивация жана эстелик болуп дагы калат. Мынакей, өтө сонун. Сиз Нурланбек, канча айдан бери иштешесиз ушул таксопарк менен? Ассаламу алейкум, Кыргызстанда. Кыргызстан таксопаркынын жамаатына биринчиден ыраазылык билдирем. Москвада кызмат кылган мекендештер. Бул таксопарк парктардан өзгөчөлөнүп, айдоочулардын мотивациясын көтөрүп, жумасына конкурс уюштуруп, таксопарктын жамааты аракет кылып атат. Жаңы ачкан балдар 6 айдан бери иштешем бул балдар менен. Ушул жуманын акыркы март айында конкурс уюштуруп, ошол конкурстун жеңүүчүсү болуп мен аталыпмын. Ошого бүгүн жамаатына таксопарк жамааты ооз ачышка чакырылып, мен куттуктап, мындай жакшы кубок менен бул дагы айдоочунун мотивация берип, дагы иштегенге түрткү берет да. Ошого чоң рахмат. Бул эстелик болуп дагы калат. Бунсуз сырткары бул жакта ичи сыр болсун. Конверт дагы беришти. Бардык кылбайлы айтып коем. Канча алдыңыз? Токот эрзерли. Бул конверттин ичине 6000 рубль салыштыр. 6000 рубль бир жумада. Бул эми мындай кошумча доход. Кошумча доход. Анан айта кетчү нерсе, башка парктарда эле иштеп жүргөн кыргызстандык мекендештерге айтарым, келгиле өзүнүн парк, өзүнүн балдар акча чечүү боюнча маселесин да айтып кетейин. Мага микрофон берилгенде акча чечүү боюнча эч кандай чектөө жок. Кааласаң бир күн иштеген чечип аласың, кааласаң бир ай чогултуп чечип аласың. Эч кандай кыйынчылыктары жок. Бизде пока ошол. Чоң рахмат силерге. Ушундай достор. Лучший водитель Кыргызстан таксопаркынын. Буюрса, кийинки оюн качан башталат ошондо? Кийинки приздер качан коюлуп, качан старт берилет? Кийинки жума башталат, буюрса баштай берсең. Кийинки жума башталат, Кетат убакта баштай берсең. Жакшы. Кошумча маалыматыңыз барбы дагы? Кошумча маалымат деле жок го, болду, айтчу нерселер айтылды баары. Сиздики, может, ноокатка салам жолдоп коесуз. Бизди көрүп турган Нуркейджи
каналына барлық каттаушыларына салам. Катталыңыздар, бул жака дагы комментарий калтырыңыздар. Анан именно мына Кыргызстан таксопаркына келип кошулуңуздар. Баарыңыздарга сунуштайм. Москвада мекендештер, такси кызматында мекендештер, доставка кылып жүргөн мекендештер, баарыңыздарды ушул бул балага кайрылсаңыздар, Жомарт ушул балага кошуп, документтерин эмне документ керек болсо баарын айтат. Ишиңиздерге ийгилик, силерге дагы. Мукатка чоң салам. Жакшы, достор. Мынакей. Ушундай оюндарды уюштуруп, мындай кыргыздын кичине болсо дагы башыны бириктирип, бир мындай кандай десем, ынтымакка чакырып, негизи ынтымак бар жерде риск болот, достор. Ошон үчүн бардыгыңыздарды чакырып өтөбүз. Өзүнүн оозунан уктуңуздар, бул лучший водительдин дагы кубокту алып, ичинде акчалай белеги менен, анан таксопарктын шарттары боюнча дагы өзү кыскача айтып өттү, достор. Баякы айтып коет го, 1000 уккандан бир көргөн. Сиздер дагы келип иштешип көрүңүздөр. Сиздер дагы может жеңүүчү ат алып калсаңыздар, ушундай кубокторду, акчалай белектерди кошумча доход катары аласыздар. Биз көзөмөлдөп турабыз, достор, бул инилерибиздин иши кандай кетет, буюрса алдында дагы иштешип турабыз деген ойдобуз. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса мындан дагы таксопаркты алдыга өстүрүп, өндүрүп дегендей водительдерге бул кылганыңыздар эң туура нерсе. Демек сиздер туура эле жолдо, туура эле багытта иш алып кетип атасыздар. Ушундайыңыздардан жазбаңыздар. Ал эми достор, сиздер дагы номер визиткада болот. Ошол номер аркылуу таксиге керектүү суроолоруңуздар болсо, кайрылып өзүңүздөргө маалымат катары алсаңыздар болот, достор. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки видеодон жолугушканча бардыгыңыздарга ийгилик. Дагы бир жолу туткан орозоңуздар кабыл болсун.